2 жыл мурда президент 2014-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы жөнүндөгү указга кол койгон. Документ диний билим берүү, экстремизмге каршы туруу, диний уюмдардын ишмердүүлүктөрүн жөнгө салууну камтыган. Чындыгында бүгүнкү күндөгү эң орчундуу маселелерден болуп жаткан диний кырдаалды тыюу салуу, күч колдонуу менен жөнгө салуу мүмкүн эмес. Туура багытты көрсөтүү менен гана диний экстремизм сыяктуу терс көрүнүштөрдүн алдын алууга болорун президент Алмазбек Атамбаевдин дагы айтканы бар. 2020 жылга чейинки концепциянын алкагында эми имамдар атайын окуулардан өтө башташты. 2 жыл аралыгында дагы кандай иштер жасалды? Нургүл Жумабекова улантат. Маалыматтар боюнча Сирияга чыгып кеткендердин саны 600-ді чамалайт. Алар чынында эле бейиш издеп кетип жатабы, же маселенин түйүнү каражаттабы? Жооптон суроо көп. Үй бүлө мүчөлөрү толук түрдө кетип жаткандар дагы бар. Сирияга балдары, кыздары кеткендерин айтып, бийлик өкүлдөрүнөн жардам күткөн ата-энелер да жок эмес. Согуш талаасында өлгөндөр канча? Мындай көрүнүш албетте өкүнүчтүү. Кайра кайтып келгендери бүлүк саларынан да шек жок. Алданып жихадка кетип, жыргал жашоону эңсегендердин аягы канткенде тыйылат. Абалга ким күнөөлүү? Алар өздөрүбү же мамлекетпи? Эгемендик алган жылдардан бери диний абалдын көзөмөлгө алынбаганынан ушундай чаржайыт кырдаал түзүлүп отурат. Ажылык сапарга байланыштуу жаңжал менен коштолгон окуялар диндин беделине бир топ эле шек келтирди. Барган сайын диний кырдаалдын курчушу кооптондурат. Халктын диний жактан сабатсыздыгы жана дин кызматкерлеринин жоопкерчиликсиз мамилеси ушундай оор абалга алып келди дейт адистер. Мындан улам мамлекет диний билимди тереңдетүү, экстремизм менен терроризмге каршы чара көрүүгө киришти. Кыргызстан 2 жыл мурда 2020 жылга чейин диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын кабыл алган. Бул документ диний чөйрөдөгү чечилбей келген бир топ маселелерге чекит койду. Сейчас и духовное управление мусульман Кыргызстана. Диний иштерге мамлекет кийлигишпейт деген түшүнүктөн кеттик. Мамлекеттик органдар, мусулмандар дин башкармалыгы, башка диний уюмдар менен кызматташтык жакшы жолго коюлду. Буга чейин муфтиятта бир топ келишпестиктер болду эле, баары басылды. Мамлекет менен диндин ортосунда кызматташуу маселесинин болгону жакшы дейт тармакты билген талдоочулар. Себеби радикалдашкан экстремисттик көз караштардан диний билим берүү жолу менен гана арылса болот. Ошондуктан мамлекет диний билим алууга шарт түзүп бериши керек. Мамлекет динден алыс, дин өзүнчө, мамлекет өзүнчө каралган менен, бирок мамлекет өзүнүн келечегин, мамлекет өзүнүн бүтүндүгүн кармап калыш үчүн, ошону элге тынчтык жашоодо жаратыш үчүн мамлекет сөз түрдө мыйзам чегинде бул нерселерди көзөмөлгө алыш керек. Кийлигишпөө, бирок мыйзамдын чегинде ушул өзүнүн көзөмөлүн жүргүзүп аткан иштери бул мен туура эле деп эсептеймин. 30 беттен турган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат концепциясында бул тармактагы абалды тартипке келтирүүнүн жол-жоболору так жазылган. Адистер диний сабатты жоюу менен гана абалды жакшы нукка бурууга болоорун белгилейт. Медреселер, институттар, университеттердин билим берүү деңгээлдери караш керек. Жакшы билимдүү имамдар болмоюнча бул биздин Сирия, башка маселелерге аралашканыбыз токтобойт. Анткени бул жерде билим, диндин негизин жакшы түшүнгөн жаштар болмоюнча, жана жакшы имамдар болмоюнча алар буга каршы иш жүргүзө албайт. Мисалы үчүн Хизбут Тахрирдин идеологиясына каршы сүйлөй ала турган имамдар аз эле, чынын айтыш керек. Тилекке каршы азгырыкка кабылып, Сирияга кеткендердин көбүн жумушсуз жаштар жана аргасыз кеткендер түзүп жатат. Бир күндө бул чечилип кала турган иш эмес. Бул идеология деген нерсе болот. Бул радикализм, бул идеология, экстремизм, терроризм бул идеология. Идеология менен идеология гана күрөшө алат. Идеология менен, мисалы үчүн, курал менен күрөшүү өтө татаал нерсе. Мындайча айтканда, пайдасыз, майнапсыз нерсе десек дагы жаңылышпайбыз да. Эми идеология менен иштеш үчүн идеологияны сиңириш керек. Коомчулукка дагы, ошол эле имамдарга, ошол эле жаштарга.
Элди туура багытка сала турган алгачкы аракет бул мечиттер. Ибадат кыла турган жайда исламды туура түшүндүрүүгө болгон аракеттер көрүлүшү керек. Эгер мечиттердин имамдары илим билимдүү болсо же диндин негизги багыттарын жакшы билсе, жаштарды экстремизмге азгырууга кыйыныраак болмок. Себеби согуштук аракеттер болуп жаткан аймактарга алдоо жолу менен азгыруу айрым учурда мечиттерде орун алууда. Дал ушул имамдардын диний сабатын жоюу, руханий диний дараметти жогорулатуу жана элге диний билим берүүнү жолго салуу максатында президенттин жарлыгы менен Ыйман фонду түзүлгөн. Былтыртадан бери фонд 1,5 миңден ашык имамды сынактан өткөрдү. Бул абдан эффективдүү болуп атат, анткени экстремизм деген эмне? Бул идеология да. Динди бурмалап туруп, жаштардын башын айландырып, анан Сирия алып кетип атпайбы? Идеологияны бомба менен жеңиш кыйын экен да. Согуш менен жеңиш кыйын экен. Идеологияга каршы андан да күчтүү идеология керек экен да. Имамдарга илим билим берсек, анан имамдарыбыз элге туура динди түшүндүрсө, ошондо бул маселе өзүнөн өзү чечилет деп ойлойм. Ага сөйөп коюлду дегени. Окутууда имамдарга бир эле Куранды, хадисти, хитабат менен акыйданы жана фих илимдерин гана эмес, укукту, дин чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты, тил маданиятын жана жаңы технологияны пайдалануу үйрөтүлүп жатат. Сынакты тапшыргандар атайын сертификатка жана акчалай стипендияга ээ болот. Окуу долбоордо ушул 19 предмет боюнча сабактар болууда. Диний сабактар, негизгисин диний сабактар түсөт. Ал эми айрым бир 5-6 сабак бар. Бул светтик сабактар да, ошо биздин имамдарга керектүү болгон сабактар. Концепциянын алкагында медреселерде тартипке келтирилип жатат. Теологиялык колледж ачылган. Медресени аяктагандар ага өтүп диний жана светтик билимге ээ болот. Муфтияттын жетекчи кадрларын даярдоо боюнча да институт ачылып, 15 киши билим алууда. Алар светтик жана диний жогорку билими бар жаштар. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруунун алгачкы баскычында ушундай бир топ жумуштар аткарылды. Быйыл да мерчемделген максаттар арбын. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал, Жума кайрык.